Убагында мектепте акыркы партада отуруп, сабакты окубай, миллионер болуп кеткен адамдар да толтура. Бирок көбүнө сен окубаган адам ийгиликке жетишпейт деген эрежелер сөз түрдө бизди коштойт. Ал эми алтын медаль менен бүткөн окуучулардын дагы саны арбын деп айтсак болот. Дал ошол алтын медаль менен бүткөн коногубуз эфирде отурат. Азима Сталбекова, саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы келип Кош келиңиз, маанайыңыз жакшы. Рахмат. Жакшы. Эң сонун куттуктайбыз. Чоң рахмат. 1 жыл мурун бүтсөңүз дагы алтын медаль менен мектепти аяктоо азыркы күнү абдан бир сейрек кездешүүчү көрүнүштөрдүн бири. Туура айтасың, кошуласыңбы? Жана сиз үчүн мына ушул ардак грамота менен, ушул медаль менен аяктоо оңой болдубу? Албетте, чындыкты айтканда бул абдан эле кыйын болду. 1-класстан бери ушул жалаң бешке окуп келүүгө жана ушул акыркы 3 айда медалга даярданганда абдан кыйын болду да. Сиз 1-класска барганда эле алдыңызга максат коюп койдуңуз беле? Мен алтын медаль менен аяктайм деп. Чынын айтканда мындай максат деле жок болчу, бирок өзүнөн өзү ушул окууга тырышып, ушул алтын медалды алганы ушул 10-класста тырышып баштадым. Сиз 1-класстан баштап жалаң бешке окугансыз, Ооба. Бир дагы 4 болгон эмес, 4 болгон эмес. 3 де. Сиз Сизди кызыл китепке киргизиш керек экен, мектепке ушундай окшойт ооба. Жок, катышып жүрчүмүн, ар кандай активист болуп. Тамаша албетте. Алтын медаль менен бүтүү үчүн эмне балким бир өзгөчө бир сапаттарга ээ болуш керекпи жагандай? Сиздин оюңузча. Чынын айтканда өжөр болуш керек го дейм. Кандайдыр максатты койсоң ошого жетүүгө аракет кылыш керек. Жок, мага 4 эмес, мага 5 керек деген максат, Ооба. Албетте өз багың үчүн да күрөшкөндө да 5 керек. Сиз мектепте кайсы сабактарды сүйүп окучуңуз эле? Мектепте мен орус тилин, физика сабактарын, математика сабактарын абдан жакшы көрчүм, жана албетте кыргыз тилин. Кыргыз тил жана адабият предмети. Эң сонун. Азыркы күнү мектепке бүгүн барасызбы? Бүгүн мектепке барайын деген оюм бар эле, бирок жетишемби ушул суроом. Сиз мектепти аяктап кеткенден кийин чындыгында эле алтын медаль менен бүткөн аяктаган окуучу мектептин бир бөлүгү болуп калат эмеспи? Мугалимдердин жан досу жана аяктап кеткенден соң сагынуу сезимдер болду жана кайрадан мектепке кайрылып барчыңыз беле? Ооба, мектепке кайрылып баргам жана мугалимдер менен ушул кандай десем, мугалимдерге кайра барганда кандайдыр бир ушул кубаныч сезимдери пайда болду да. Алар менен мугалим эмес, кандайдыр өзүңдүн наставник деп айткандай ошондой сезимдер пайда болгон да. Жана алар менен абдан жеңил, көңүлдүү пикирлешкенбиз да. Сиз менен катар канча окуучу дагы алтын медаль менен аяктады? Өзү Бишкек шаарында 56 алтын бүтүрүүчү аяктаган, бизге 24-июнда 2017-жылы ушул медаль тапшырылган да баарыбызга. 56 Бишкек боюнча. Сиздин мектепте сиз жалгыз аяктадыңыз, Эң сонун. Бул чын эле алтын жалатылган медаль, Ооба. Чын эле алтын да, Ооба. Тамаша албетте. Мектепте кандай десек, сиздин эсте каларлуу бир классташтарыңыз болду беле? Бардыгы эле. Бардыгы эле. Ооба. Балким баягы бир убагында 2-класста жашыңыз тартып жүргөн Санжар болгон деген сыяктуучу. Ким эсте калды көбүнө сен? Жаныңызда олтурган парталаш курбуңуз же болбосо дос балаңыз? Ушул медальга даярданган 2 досум да эсимде калды. Бирөөсү бул Маткабыл-1, экинчиси бул Жумакеев Кылым. Үчөөбүз тең ушул 1-класстан бери ушул тырышып жүргөнбүз жана чогуу окуп абдан алтын медалга жетебиз деп. Эмне тоскоол болду ага? Аларга билбейт экен, себеби эмнеде экен. Бирок баарыбыз тең тырышканбыз да. Махида Баран сериалын көрүп болгон окшойт, Билесизби, бул медаль менен аяктаганда окуучуга кандай ыйгарымдар берилет? Бизге мектептен бул мамлекеттик экзамендерден бошотулду да. Жана албетте ушул университетке тапшыраарда да өзүндө кандай десем, жогорку деңгээлде да бааланат экен. Классташтарыңыз экзамен берип жүрсө, сиз балыңызды акча паркта жүрөсүз. Азаматсыз. Кайсыл окуу жайга тапшырдыңыз? Келечекте ким болоюн деп турасыз? Негизи эле баягы алтын медаль менен бүткөн адам акылдуу болот эмеспи? Бүт нерсени кыла билет да. Анан татаал болгон жокпу бир кесипти тандайм деп? Сиз анткени баарын билесиз да. Өзү 10-класстан бери келечекте ким болот экенимди сезип эңсеп жүргөм да, жана
мектепти бүтөрү менен Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз Европа факультетине тапшырган элем. Азыр болсо экономист жана управленец деген направлениеде окуп жүрөм да. Демек, келечекте экономист болосуз. Буюрса жана бизнес-вумен болгон деген максаттарым бар. Сиз азыр биринчи курсту аяктап атасыз. Ооба. Мектеп менен жогорку окуу жайды салыштырганда эмнеси менен айырмаланат экен? Сизге кайсы жак көбүрөөк жагып атат? Албетте, мектепте бул болсо өзүңдүн жаш кезиң калат экен деген чын эле экен. Ал эми жогорку окуу жайда бул болсо адам кандай десе, өзүнүн ушул чоң киши болорго бир максаттын жолун тандап алат деп айтамын да. Себеби университетте болсо кичине кызыктуураак болот экен, себеби жана кичине жеңилирээк, себеби физика, химия деген сабактар жок. Жогорку окуу жайда дагы сиз ал жакта дагы алтын медаль менен, кызыл диплом менен аяктайм деп пландарды коюп койсоңуз керек. Албетте. Ал жакта дагы азыр алдыңкы студенттердин бирисиз. Ооба. 3-4 деген баа жок. Жок. Кыска нуска орду менен жок. Азаматсыз алтын медаль менен акыркы убактарда эл арасында баягы сөздөр жүрүп кетти да. Бул алтын медаль болбогон нерсе депчи, муну баягы сүйлөшүп деле алып алса болот депчи. Сиздин оюңузча ушул нерсени стереотипти жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүңүз азыр бар сиздечи? Албетте, алтын медальды алыш үчүн бул болсо 11 жыл бою өз эмгегиңди баркташың керек жана албетте ушул бир күнү аттестацияда өзүңдү далилдешиң керек да, мен билем деген. Бирок азыркы күндөрдө айтып жүрүшөт, ошо медальды сатып алышат деп, бирок мен ойлоймун андай жок. Бул жалгыз эле ушактар го деп балким. Ооба, сөздөр да. Айтайын дегеним баягы алтын медаль менен бүтүп деле тестированиядан баягы төмөн баллдарды алып калган учурлар болот да. Жалпы тестирлөөдөн, Ооба, жалпы тестирлөөдөн. Ооба. Бирок сиздин бул алтын медалыңыз сөздөрдө сиздин эмгегиңизди билдирет. 11 жыл бою, бул сөздөрдө эмгекти талап кылат. Бизнес-вумен болом деп айтып калдыңыз да. Кандай азыртан баштайын деп атасызбы ушул нерсени? Же окууну бүтүрүп, окууну узатып, докторантура дегендер бар, доктор наук дегендер бар. Ошолордун баарын тең бүтүрөйүн деп атасызбы? Баарын чогуу алып кеткенге аракеттенип жатам. Азыр болсо мен университетте Нактес КНУ деген команда бар, ошол жакта да катышып жүрөм да. Ал жактан биз болсо ошо предпринимательские навыки деп коет го. Ошол жакта дагы ошол практикадан, тажрыйбадан өткөрүп жүрөбүз. Азаматсыз. Үй бүлөдө ата эненин колдоосу аябай бир чоң орунду ээлейт да. Анан ошол тууралуу айта кетсеңиз, сиз кимдин салымы кебегейсиз болду? Баары бир көбүрөөк сизге көңүл бурат да. Албетте, ата энем эң биринчиден апам менен атама да рахмат айткым келет, себеби алар ушул биринчи класска баргандан бери мени ар дайым колдоп жүрүшчү да. Жана эң кызыктуусу бул болсо алар баага карабай, билимиңе кара деп айтып жүрүшчү. Баага карабай, билимиңе кара. Ооба. Эң сонун кеңешкен. Кандай сезимдер болду? Ата, мен алтын медаль менен бүттүм деген жаңылыкты биринчи укканда. Албетте, башында айтканда ишенген эмесмин. Жана вручениеге, ушу медальды тапшырууга барганда гана ишенгем. Жана апам менен коштоп жүргөндө, ошондо дагы кандай десе сыймыктануу сезимдери болгон. Албетте, бул өзүң үчүн да даңк, ата энең үчүн да даңк болот. Мектеп окуучулары үчүн эмне деген сөзүңүздү айтат элеңиз? Анткени айрым мектеп окуучулары азыркы күнү мисалы сабакка барбай, качып, кандайдыр бир компьютердик оюндарга кетип калгандар дагы бар эмеспи? Ошолорго сиз алтын медалдын ээси катары бир кеп кеңешиңизди айтып өтпөйсүзбү? Албетте, ар бир окуучу өзүнүн ушул кандайдыр бир өзү бизде мектепте окуган, бизде кандайдыр максат, ушул испытание деп айтып койсок болот да. Жана биз ошону өткөндө гана келечекте кандайдыр бир мыкты адамдардан болобуз деген ишенимдемин да. Жана мектепти таштоо бул деген кандайдыр ыксыз мамиле, жоопкерчиликсиз болуп калат да. Жана албетте адамдын өзүнүн келечекке жеткиси келсе, өзүнүн колун өзүнүн тагдырын жоопкерчиликтүү кармоого да. Акыркы коңгуроо мааракесине барасызбы дегенде убактым жок болуп калат го деген бир жооп бердиңиз да. Анан ушундан улам суроо пайда болуп атат. Эс аласызбы сиз? Же окуу жана окуу менен эле жүрөсүзбү? Деги эле ушул тууралуу бош убактыңызда эмне кыласыз? Биздин экзамендер аяктаган болчу бир жума мурун биздин университетте. Ал эми азыр болсо Нактес боюнча иштеп жүргөнмүн да. Биздин проекти бош убактыңызда эмне кыласыз? Ошол бош убактымда Нактес менен иштеп жүрөм. Киного барып, футбол ойноп, бийге бармай жок.
мектеп убагында барып жүрчүмүн, бирок азыр убакыт жок. Тилекке каршы. Бүгүн графигиңиз аябай жыш болуш керек. Эфирден чыгып эле жумушка аттанасыздар да азыр, э? Бизде болсо азыр НАТС проект өтүп жатат. Бул болсо шейный цех боюнча жана ошол иштеп жатканбызда. Сизге чоң рахмат. Алтын медаль бул сиздин эң алгачкы ийгиликтериңиздин бири болсун. Көптөгөн миллиондогон сыйлыктарга, ийгиликтерге жетиңиз. Кудай буйруса, бизнес-вумен статус менен кийинки эфирден күтүп калат экенбиз сизди. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге.